Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan ömür bayani. Al жарык dunyoga kelүүсү. Sallallohu alayhi va sallam Ashabul Fil окуясынан 25 жылдан кийин Rabiul Awwal айынын 12-синде 570-жылдын 20-августунда жарык dunyoga келген. Айрым риваяттарга караганда, ал саллаллоху алейхи ва салламдын атасы Азирети Абдулла саллаллоху алейхи ва салламдын жарык dunyoga келе электе эле каза тапкан болчу. Эмизилүүсү башында ал саллаллоху алейхи ва салламдын апасы Азирети Амина саллаллоху алейхи ва саллам эмизген. Анан Азирети Суфейва эмизген. Андан кийин ал саллаллоху алейхи ва салламды эмизүү кызматы биротоло Хафазин коомунун Бани Саад уруусундагы Азирети Халима Садия аттуу аялга тапшырылган. Чамасы 4 жашына чейин ал саллаллоху алейхи ва саллам Азирети Халима Садияныкында жашаган. Ясрибке тартылган сапары жана энесинин каза тапкандыгы. Жашы 6-га чыкканда саллаллоху алейхи ва салламдын апасы өзүнүн тууган тушкандары Бани Наджардын көргөнү Ясрибке барганда ал саллаллоху алейхи ва салламда чогуу болчу. Кайтарда Абуа деген жайда ал саллаллоху алейхи ва салламдын апасы көз жумган. Абдул Муталиптин көз жумгандыгы. Апасынын кайтышынан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллоху алейхи ва салламдын чоң атасы Абдул Муталип өстүрүп чоңойтуп турган. Ал саллаллоху алейхи ва саллам 8-ге киргенде чоң атасы да дүйнөдөн кайтты. Бул саллаллоху алейхи ва саллам балалыгында кабылгандыгы бул үчүн чоң кайгылуу окуя болду. Абу Талиптин колунда өсүп чоңоюусу. Азирети Абдул Муталиптин каза тапканынан кийин ал саллаллоху алейхи ва саллам өзүнүн агасы, атасынын инеси Абу Талиптин колуна өттү. Ал саллаллоху алейхи ва саллам 12-ге киргенде Абу Талип соода иштери менен бир кербе менен Сирияга барууга аргасыз болду. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллоху алейхи ва саллам ушул сапарда аны менен бирге болчу. Ушул эле сапарда ал саллаллоху алейхи ва саллам Бахира аттуу бир рахиб кечил менен да жолуккан. Жашы 20-га чыкканда Харбе Фижар аттуу согуш болгон. Ал саллаллоху алейхи ва саллам да ага катышкан. Бирок ал саллаллоху алейхи ва саллам согушкан эмес.